Бүгүн 17 сентябрда саат 12:00 Баткендин атышуу болгон аймактарынан 136.770 жаран коопсуз жерге эвакуацияланды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жалпы Баткен облусу боюнча убактылуу кабыл алуу жайлары ачылып, 4458 жаран жайгаштырылган. Эвакуациялоо иштерине жарандык коргонуу кызматтарынан 7498 кызматкер, 335 техника тартылган. Мамлекеттик материалдык резервдер фондунан, Ош облусунан жана Бириккен Улуттар уюмунан товардык материалдык баалуулуктар жөнөтүлдү. Учурда Баткен облусунан жалпы 106,6 тонна гум жардам жеткирилип, анын ичинен 33,5 тонна гум жардам Маргун айыл аймагына таратуу үчүн жөнөтүлгөн. Азыркы моментте ошо Разаковто, Сулюктуда, Маргунда, ошо Лейлек районунда андай гуманитарный кичине бир кризис болуп атыптыр. 1-2 күндүк продукталар калыптыр. Ошого азыр продукталарды уюштуруп, колонна менен чыгып атабыз. Бүгүн эртеңден саат 5:30 бир машинени Разаковко жеткиздик. Азыр 2 ховону Маргунга даярдап атабыз жана 1 ховону Сулюктага. Адан тышкары дагы бирден бир 2 рейс кылабыз. Анан будан тышкары дагы могу Кадамжай районуна толук биздин элибиз ал жака көчкөндүктөн, ал жердеги элдердин ошо жайгашкан жерлерин тактап, кайсы үй бүлө канча адамдарды кабыл алганын тизмелерин тактап, ошо адресине кылып туруп, ошо үй бүлөлөргө ошо керектелүүчү гуманитардык жардамдарды жеткизип бүтүрөбүз. Бирок бир айта кетет элем, азыр ошо мына күндүн ысыгына байланыштуу көп мөмө жемиштер бузулуп, жана кээ бирки продукталар ашыкча болуп келип аткан моменттерде болуп калып атат. Ошого карата мен сиздерди чакырат элем. Бизде өкмөттө бирликте бир расчетный счет ачылды. Ошого мүнчүлүк болушунча каражаттар аркылуу ушундай жардамдарды көргөзсөңүздөр. Себеби дегенде мына 2-3 күндүн ичинде аябай материалдык көп чыгым болду, материальный ущерб аябай мурункуга караганда бир нече эсе көбүрөөк болду. Ошого мен ойлойм, ушу түзмө-түз жабыркаланган үй бүлөлөргө ушу каражат жагынан жардам берсек, мен ошону туура деп эсептейт элем.